алейкум. Кандайсыздар? Ретромобиль дагы жол колчап коёр мына ретромобиль. Биз ушул көрсөтүүнүн башында урматтуу телекөрүүчүлөр, сиздерге эскерте кетели. Биздин ушул борончу шоу программасына ар кайсы кесиптеги адамдарды чакырабыз. Бир эле таланттуу адамдар эмес, ар кайсы кесипте иштеген, башында да айтып кеткен, мугалимби, врачпы, студентпи, ар кандай таланты бар адамдар келип биздин көрсөтүүгө келип конок болуп кетсеңиздер болот. Андан тышкары дагы ушул Кыргызстандын ичиндеги өзүңүздөр эми ар бир адамда азыр телефон бар. Телефонго тартып, жакшынакай сүрөттөрдү, жагымдуу бир кыска нуска бир видеолорду жөнөтүп турган болсоңуздар, биз эмне кылабыз? Дайыма сиздер менен баарлашып, биздин көрсөтүүдөн мына ошол көрсөтүп турабыз. Келиңиздер анда экранга көңүл буруп көрөлү. Мына бул жерге дагы бир сүрөттү жөнөткөн экен. Көрүүчүлөр көрүп турасыздар, орусча, кыргызча жазыптыр. Бирок кыргызга деле, оруска деле түшүнүктүү экен мындайынан карап көрсөң. Магазин, арзан, таң аткыча иштейт дегенде круглосуточно келген да. Ачык деген открыто деп туруп, такылдаткыла дегени мага жакты аябай. 104 деген экен, кандай дештер мынакей. Мага да такылдаткан жакты. Такылдаткандан кийин болбосо сындыргыла деп жазып коюш керек. Жазып коюш керек экен. Ушул жерге мусорду таштагыла дейт экен. Биздикилерде ошондой негизи эле биз айтып турбаса, жазып турбаса, биз көпчүлүк ойлонбойт экенбиз. Мисалы, эшиктин алдына эшик деп жазып койбосо, терезден кирип кетчүбүз. Ошон үчүн эшик, терезе деп жазып турушубуз керек экен. Бизге көпчүлүгүнө ошентсе болот. Адашып жазып алыптыр. Не забудьте закрыть свет и выключите окно дейт. Бул жерде мына мен жана эле айттым. Менин жеримдеги бир окуя экен. Мен бала кезим эсиме түшүп кетти. Өзү биз кичинекей кезибизде апаларыбыз ушинтип кирди жууп туруп, анан эшикке жайып коет, кургасын деп, бирок кургабай эле тоңуп калат болчу. Тоңуп калат, аны дагы мындай сындырбай алып кирет эле күйгө. Эгерде аны мындай бүктөп алса, ал айрылып кетет. Ошон үчүн ошойдон сындырбай, ошол бойдон тигине кармап турбайбы? Ошол бойдон көтөрүп киресиң, үйгө алып келип жайып коесуң, үйдөн деле кургабайт, кайра эле суу болуп калат го. Үйгө биринчи алып киргенде суу жок болсун. Ошон үчүн биз жака жанагы тамашалап айтып атпайбызбы? Биздикилер айтып атпайбы, эмнеге нарындыктар силер пальтону шымданып аласыңар дейт го. Себеби дегенде биз жакта суу. Биз жака барып көрсөңүздөр, анын өзүндө байкайсыздар. Мына ушундай тамашалуу сүрөттөрдү дагы жөнөтүшкөн. Үйгө кирбей эле жылынып кете бер дегенге окшойт. Мен ошо таможня дагы эле ачыла элек го деген ойго кеттим. Таможня ачыла элек го. Мен мындай деп түшүндүм. Ушундан ары кете. Эшикте суук болуп атпайбы азыр? Эшикте суук болуп атат. Келген конок кирет дагы паровойго үстүнө отуруп алып жылынып, шашпай. Жылып алып туруп анан үйгө кирет. Ана караңыздар. Эч ким мындай ойлоп таппаса керек. Азыр кышкыга аябай керек экен. Эшиктин алдына ушинтип салып алсаңыздар болот. Итке жакшы мамиле кылган болсоң, үйгө киреше кирет. Ошон үчүн аты киреше деп ат коюп койсок болот экен. Өз негизи кыргыздын үйүнө билесиңер, ит келип калса сөз аттын киреше коюп коебуз. Анткени үйгө киреше кирсин дейбиз. Бирок кийинки учурларда баягы кыргыздар тойлор көп болуп бизде. Эт аябай өзүбүз жеп алгандыктан карышкырларга эч нерсе калбай калып, азыр карышкырлар неалтат, неудобно болуп айылга акырын келип ит болуп кетип атат. Үйгө карышкыр келсе эмне кылып атабыз? Биз кармап алып, тумак кийгизип, чокойдон кийгизип туруп, атын киреше деп коет экенбиз. Бизге ушундай сүрөттөрдү жөнөтүп аткан жалпы бир туугандарга рахмат айтабыз. Видеолор болсо дагы кийин көрсөтүп турабыз. Дагы сүрөтүбүз бар. Той болсо дагы биринчи ит сүйүнөт экен. Ит сүйүнөт экен. Ошондой жакшы сөз бар кыргызда. Кана, дагы бар бекен, мүмкүн болсо оператор сүрөт болсо берип коюңуз. Анда рахмат айталы, дагы бир жолу айтабыз. Биздин көрсөтүүгө дагы бир өзүнчө рубрика кошулду. Элдин арасына таланттуу адамдар көп, эл ичи өнөр кенчи дейт. Ошон үчүн элдин арасынан кимде ким аябай кызыктуу окуяны айтканды жакшы билсе, же болбосо анекдот айтканды жакшы билсе, биздин көрсөтүүгө келиңиздер. Алар үчүн өзүнчө отуруп алып, анекдот айтып бере турган дагы бир жолу бар. Ушуну да сиздерге эске салып коеюн. Анда келиңиздер, мүмкүн болсо биздин көрсөтүүбүздү уланталы.
Келиңиздер анда көрсөтүүбүздү улантып берели. Себеби дегенде биздин көрсөтүүгө белгилүү инсандар, ар кандай кесиптеги адамдарыбызды конокко чакырганбыз. Ошолордун арасынан таланттуу дагы кыздарыбыз, жигиттерибиз бар. Баштардын алдында мына бүгүн бизге лицейден окуучуларыбыз келип колдоо көрсөтүп отурат. Силерге рахмат. Окуучуларды көрүп бир нерсе эсиме түшүп кетти. Мугалим келип окуучудан сурап калыптыр. Юлий Цезарь качан өлгөн? Десе анда окуучу айтатмыш. Агай, Юлий Цезардын өлгөнүн эмес, мен ооруп атканын укпаптырмын деп коет. Окуучулар силерге рахмат, окууңарга ийгилик болсун. Азыркы конокко чакыра турган таланттуу жигитибиз өзү түштүк тарапка кетип атканда биз дайыма токтогулга токтомоюнча, ошол жерден даам сызмайынча ары өтпөйбүз, бери өтпөйбүз деги эле айтып калабыз. Токтогулдун жигиттери азамат, себеби дегенде дайыма ары өтүп бир өткөн сайын чайга чакырып турушат, Токтогулдун балынан жеп турабыз дегенде. Борончу аке, мен бир окуя айтып берейин. Бир өмүр бою 20 жылдан ашык бир аккордеон чертип мектепте иштеген мугалим бар экен да. Анан бир күнү үйдө жумуш болуп отурса эле дарбазасы такылдап калыптыр. Анан ача калса эле дааватчылар келип калыптыр. Ой, ассалам алейкум, таксыр, мечит жака өтпөйсүзбү десе, жок, азыр колум тийип атат, аяка бара албайм го, бошобойм. Анан өмүр бою аккордеон черткен киши да. Анан тиги дааватчылар айтыптыр, ай, анда кечинде бошогонубузда бир Шамда өтүп бир баян угуп келдим дептир. Десе, баягы аккордеонист ойлонуп кетип, баян? Баянды ким ойнойт? Мен баян угуп берейин деп макул болгон экен. Ошонун сыңарындай азыр чакырыла турган конок. Аккордеон менен ойноп жүргөн эме баян десе, баян ойноп келген экен. Эмне себептен азыр ушу аккордеон баян жөнүндө сөз кылып калдыңыз бек? Себеби азыркы келе турган биздин уяттуу конокторубуздун бири баян да ойнойт, аккордеон да ойнойт, дават да кылат. Токтогулдун жигиттери ушундай токтогул, эл ушундай сыйчыл болот десем, бул жигит айтат, нарындын жери кымызы менен нарындын кыздары сулуу деп мактап калат го. Анда алдыңыздарга кыргыз журтчулугуна белгилүү болгон ар тараптуу обончу, аткаруучу Майрамбек Осмоновду тосуп алалы. Бир кол чалгылар. Борончу деген чакан кош кытерге барып конгон жок. Энтес чаңган жок. Айбай, түк бол кеткен. Ассалам алейкум. Мен берден түшпөй, учурашпай атат деп таарымба. Себеби дегенде мен дайыма эле өйдө карап жүрө бербей, жок дегенде кээде ылдый карап сүйлөшөйүн. Жакшы Кудай шүгүр. Кандайсыз, жакшысызбы? Эмне көгөрүп кеткенсиз? Жакшы. Ушул үйдө жуулуусу ушул экен, ушуну кийип келе койдум, көгөр. Ооба, тиги Сынар эрте менен чалып айтты эле. Бүгүн концертим бар эле Кара сууда. Анан ат менен кылдым дейт. Эмнеге десем, көк костюм менен галстукту Ырысбек алып кетти дейт. Тынарбы? Ооба, Тынар. Өзүңүз кандайсыз? Съемкасы бар экен. Өзүм жакшы. Көрүнбөй калдыңыз. Көрүнөм. Кече бардым доктурга. Бүгүн алар иштебейт экен. Токтобек Асаналиев экөөбүз бир жерде турсак, бир кемпир мынтип карады. Анан мен Токтобектен сурадым да. Муну аял, апа сен айрыңдан эмеспи десем, тигил кемпир мындай өзү сурап өткөнү менен кулагы жакшыбат экен. Жок айланайын, кимиңер тойго көп барасыңар, ошону эле айтып коеюн деп атам. Токтобек көп барат экен деп кетип калды. Көрсө ал менден кичине толмочураак экен. Ошон үчүн мындай кебетеден дагы билсе болот да акыбал кандай экен. Сен кичине кыйналып калган окшойсуң, а? Мен өзү ушу постоянно ушундай карайып кетипсиң да. Мен баяга түшсөм деле кайра ушуга чейин. Бизде азыр Паскаль деген бир негр түшкө кирип атат го. Аяка барсаң эле Паскаль. Аны каалаган жака паска тееп атышат. Ана өткөндө бир кыргыз айтат, ушул негр баланын тууганы барбы, Кыргызстанда жокпу билбейм. Бир күнү байнага алып кирип коеюн деп аябай аракет кылып анан байнага ээрчитип бирдим дейт. Элдин баары киринбей эле колу самылданган моюнча эле Паскальды карайт дейт могу. Паскальды жуун де улам самын берем колуна дейт, шампун берем дейт. Анан аппак самын алып баргам дейт. Ошо менен самынданып атып, самынымды кирдетип койсо болобу дейт. Бул жагын сен ойлоп таап койдуң. Майрамбек Осмонов. Жылдын башында бир жакшы ийгилик менен бисмилла деп жакшы ийгилик менен баштадың. Ооба. Концерт койбодуңбу? Ооба. Ошо кандай болду концерттин? Биринчи жолу чыгармачылык жөнүндө баштап алайлы.
эми ит демекчи, мен биринчи иттин кадыр баркын көтөрүп коеюн деп атам. Өткөндө Юрий Бавков деген билесиздер да, Досум Үсен ансамблинин жетекчиси болгон, азыр эл артисти болду. Ошол кишини мен мурун жакшы баркын кадырын билбей жүргөн экенмин. Өткөндө экөөбүз обедке кетип атсак, бир ит ошол Бавковду таанып калды да. Итпи? Ит таанып атат. Кандай дебейсиздер, ал ит Бавковду көргөндө мынтип үрдү да, Бавков, Бавков деди. 2 жолу айтты. Анан мен Бавков ушунчалык популярдуу артист экен деп анан баратсам бир мышык таанып калса болобу мени. Мышык? Мышык, кадимки эле мышык мындай талдаа турган экен. Дебедиби? Мышык. Ит демекчи, иттин 2 жакшы касиети бар. Биринчи касиети адамдан өйдө турган касиети. Тамакты ысырап кылбайт ит. Экинчиден ит арак ичпейт. 16 күндөн кийин ачка болгондо баласынын бутун кесип берсең, ит жейрет экен, бышырып берсең. Бирок 24 күн ачка болгон итке аракка нан турап берсең эч качан жебейт. Менимче бул ит жыл абдан жакшы болот. Анан концерт боюнча эми тойдогудай концерт жакшы боло бербейт. Барсаң эле эл толо, алды жайнаган андай болбойт. Ойдогудай концерт боло бербейт. Бирок эми Кудай буйругандай, өзүбүздүн баягы чыгармачылык дареметибизге жараша, деңгээлибизге жараша келишти. Анан мындай ырдап атып байкап аттым да. Кээ бир адамдар ушундай берилип, ушул баланын концертин күтүп жүрдүм эле, анан кетейин деп карайт экен. Кээ бир болсо мындай боорорып. Неге бооройт? Эми бечара бул деле аракет кылып атат, эми угмуш болуп коелучу дейт экен да. Кыскасы, Концертке келгиси келбесе деле алып келсе ооба, кыскасы жаңы жылдын алдында кардын жаап бергени, анча-мынча адамдардын баягы кир көңүлүн тазалаганы, анча-мынча көмүр тезек албагандарды жазалаганы, бул абдан жакшы болду. Эми бизде каржаганда элечи, каржаганга чейин бут кийим, кышкы бут кийим албайбыз, анан каржаганда барып калабыз. Анан кийинкиси, эң негизгиси, биз баягы дайыма концертибиз аншлак болуп жүргөн адамдардан эмеспиз да. Биз 4 киши келсе да ошонун көңүлүн ойлоп, акча чогултпайбыз. Биз мындай бир кичине болсо да бир кадыр бак чогулталы деп жүргөн артисттердин тизбесинде экенбиз, Кудай кааласа. Азамат, өзүңдүн ыр чыгарып жүргөндөрүңдү, оондоруңду ырдап жүргөн элдердин баарын билем, өзүң ырдап жүргөн элдин баары эле билет. Бирок сен интермедиа жазып берет экенсиң бирөөлөргө дагы. Анткени өткөндө концертиңде Акта менен Акылай дегенде Абдулдабай ойноп жүргөндө мен Абдулдабай экенин чыгармас экен десем, ал сага таанып турбайбы? Эми муну чогуу жазганбыз. Негизги идея Абдулда экеники. Негизги идея. Анан жанагы ырын, анча-мынча арасындагы сөздөр биз өзүбүз жаңы эле экөөбүз ойногондо кошулду. Мисалы, эски макал лакаптарды айталычы Акылай дегенде ал айтат, кандай максат менен айтабыз? Мен 1-2 сабын айтам, сен кийинки сабын айтасың, туура эмес болсо башка чертмей дейт. Анан мен айтам, сен таза болсоң, мен таза болсом, эмне болот дегенде Акылай айтат да. Баняга ким барат? Жок, антпейт. Коом таза болот дейт. Анан мен башка айтам, жок, шеп таза болот дейт. Кички балдарсыңар да. Кичинекей балдарбыз да. Анан чындыгында эле эрди катын таза жүрсө, бардык нерсе таза. Эң негизгиси жүрөк. Анан баягы эмне деп коет, көңүлдө кир жок да, жакшы. Мындай сүйлөшөлүбү? Өзүң тамашакай жигит эмессиң бе? Экөөбүздү жолуп калса, тойлордон деле айтып калат го, бири-бириңе тийишип сүйлөп атасың. Неге десең, чоңко менен саяк чогулуп отуруп алыпсыңар депчи. Ушу чоңко менен саяктын гүлдүргөндүн айырмасын мындай бир элге бир сөз кылып, бир-эки сөз менен түшүндүрүп бербейсиңби? Мисалы, саяктар болсо, же силерде орусча айтканда зритель ошондойбу, таамай айтпасаң түшүнбөйбү, ушундай ойлоном да. Бизде чоңколордо мисалы мындай бир бүкүрөйгөн киши чоңколордун айылына барып, "Ой, балам, Алымбектин үйү каякта?" деп сураса, о жерде торпок турат го бүкүрөйгөн. Ошол торпоктон солго бурулсаңыз, ошо Алымбектин үйү деп мындай, ал жарым жолго барып, ачуусу тарагандан кийин түшүнө турган сөз да. Өзүн айтып аткан. Ооба, ошондой. Мисалы, менин бир өзүмдүн жеке чыгармам бар. Бул мындай. Бир чоңконун атасы өтүп кетет. Анан 3 күндөн кийин забордон чыгып, анан эми ата, эне деген бизге табылбай турган нерсе да. Мындай болуп ойлонуп турса, мынау жактан бир 140 менен машина келе атат. Эми 140 менен өткөн машина моундай өтөт экен да. Дейт экен.
Анан баягы атасы өтүп кеткен, кайгы жеп турат, тиги болсо атасы тирүү деп өтүп кетсе, тиги чоңко айтат имиш да. Атама салам айтып кой. Дейт имиш. Муну азыр мына жерде чоңко чалыштар түшүндү. Саяк чалыштар алар үйүнө барганда, жанагычы деп түшүнөт. Майрамбек, сен айырмасын сурап атканым мындай. Бизде саяктарда тамаша айтканда бирөө аркылуу айтылып атпайбы чоңколордуку, бирөө аркылуу айтып, өзүн айтып койсо дагы аны түшүнбөй, аны бир астан ойлонуп, мен айтып атат экен деп түшүнүп атпайбы. Саяктарда үстүнөн түшүп сүйлөйт экен. Үстүнөн. Бир нерсени байкадың, мына мисалы, биздин айылга көлдүктөр менен куда болуп калып, куда келип калыптыр. Куда келип калгандан кийин эми мындай да баардык жерге эле куда барып калса, кудага бир өнөрдү, ошол жердин өзгөчөлүгүн көрсөтүп коелу деп, өнөрдү көрсөтүп коелу деген экен. Биздин аркы Эпкин деген айылда Сагынбек деген бир байкебиз бар. Ал эми жумгал боюнча эле балбан экен дагы ошо учурда. Анан өзү жалгыз жылкыны бутун буубайла кулагынан бурап көтөрүп чабып эле союп ичкен. Ошонун атайын чакырып коет, кудаларга эми көрсөтүп, өнөр көрсөтүп коелу деп. Баары ак оротко чыгышат, малга бата кылайлы деп кудалар чыгып, көлдүк кудалары малга бата кылып атат. Эми бутун бууп баягы соет экен деп атса эле Сагынбек бир-эки жолу жулкуп туруп эле баягы кулагынан бурап көтөрүп чаап союп калыптыр да. Анан союп калса, куда баягы көлдөн келген кудалар шыбырашып калыптыр да. Ай, бутун буубайла союп койду, бул жалгыз эле союп койду деп атса, саяктардын арасында эң аксакал киши таяк таянып турат да. Кичине тыбырчылатып сойгон окшойт го бир аз. Тыбырчылатып сойсо анда тиги аксакал мынтип коетмиш эки жакты карап. Эмне бул Сагынбектен тыңыраагыңар жок беле деп койтмуш. Көлдүк кудалар ойлоп калат да, начарыраак ушундай сойгон болсо тыңыраагы жөн эле козу көтөрүп чаккан нерсе. Ошо саяктардын күлкүсү үстүдөн түшүп турат экен да дайыма. Ошон үчүн да кээде тамашалап коет атпайбызбы? Саяктар мактанга таластыктар неудобно болуп калып атпайбы? Ооба, жана асандай ошол үстүдөн түшүп сүйлөгөн экен. Бир чоңко молдонун макисин сурайт экен да, бир эки орус жигит. Бирөөсүнүн аты Саша, бирөөсүнүн аты Паша экен. Анан молдоке сурайт экен: "Макини эмне кыласыңар?" десе, макини түшүнөсүздөр да. Аксакалдар жанына салып жүргөн кичинекей бычакчы. Анан бүктөмө бычак ооба. Анан "Эмне кыласыңар макини?" десе, тиги балдар алдайт экен да, "Биз жип кезебиз, молдоке, жип кезебиз" деп. Анан 2 сааттан кийин баягы макини алып келип берип атып, "Молдоке, биз сиздин маки менен чочко сойдук." Унчукпайт. "Колбаса кесип жедик" десе, мында карап айтатмыш: "Эми эмне кесип жесеңер да аш болсун. Ал балдарды сүннөткө отургузган маки болчу" дейтмиш. Чоңколордун ушундай жактары бар да. Бүгүн биздин көрүүчүлөрдүн арасында бир Азамат жигит бар. Азамат жигит дегенин себеби аты да Азамат. Өзү 1 жыл болуп мына ушул кайрымдуулук фонду менен адамдарга мындай жакшы жардам берип келаткан жигит бар. Азыр мына ушул жигитти бул жакка чакырып туруп бир рахмат айтып койсок, андан кийин анан өзүбүздүн көрсөтүүбүздү уланта беребиз. Алла разы болсун дейли. Бир кыскача кандай соопчулук иштер болуп атат, ошону айтып койсоң. Биз бүгүнкү күндө ошо кыргыз коомчулугунда Кайрымдуу коомдук фонд деп негиздегенбиз. Негизги максатыбыз ушул коомчулуктагы майып энелерге үй салып, турак жай маселесин көтөрүп, үйлүү кылып берүү эле. 2017-жылы 10 энени үйлүү кылуу планын бекитип, Кудайымга чексиз шүгүрлөр болсун, 7 энени үйлүү кылып жетиштик 1 жыл ичинде. 1 жылдын ичинде 7 үй бүлөгө үй салып атканга, мына элдин колдоосу менен себепчи болуп аткан Азамат деген жигитибизге дагы Алла разы болсун, баягы Кудайдын ырыскысы кенен себепчи болуп жүрө берген. Кайрымдуу коомдук фондуна туш тараптан, ар тараптан кыргыздын намыстуу уул кыздары кол сунуп аткандыгына мен терең ыраазычылык билдирем. Дагы да биздин айтайын дегеним, биздин ушул күчүбүз ынтымак биримдикте бейиш эне таман алдында деп айткан, ошол энелердин батасын алып, биз 2 дүйнө бактылыгын табабыз. Ошон үчүн бардык эже карындаш, мекендеш, биз сом деле эмес, сооптун артынан, акчаны деле эмес, акыретти да ойлоп, бир жакшы иштер менен аркабызда из калтырууга чакырам.
рекламага көңүл бөрөлү дагы, андан кийин анан сөзүбүздү улантабыз. Жарайт. Жолдошбек Мамажанов агайыбыздын ыры бар го? Ооба. Сакта деп өзүң берген жалгыз сүрөт, сакталуу ошол бойдон менде жүрөт деген. Ооба. Мен бир тойдо тамада болуп жүрөсүң десе, бирөөлөр келип айтыптыр да, мен жаңы тамада болоюн деп атам, кантип жакшы тамада болсом болот десе, сага окшогон тамашакөй окшойт. Ырлардан жаттап алып эле чыгылы, анан туугандар чакыра бер деген го. Анан десе, баягы чыгып алып тамада айтып ататмыш. Сакта деп өзүң берген жалгыз сүрөт, сакталуу ошол бойдон менде жүрөт демекчи, бажаларын чакырайын деп кот дейт. Анан сыңарындай иши ыр айтса болду экен деп ойлогон окшойт да. Эми ушул ырды эгерде мотив ырчы болгондо кантип ырды айтты эле? Сен да пародия кылып жүрбөйсүң? Кыйын экен, аябай кыйын экен. Мотив мисалы анда үн деген, созуу деген жашабайт да. Мотивде. Ооба, кыска кайрымакта мисалы мындай. Сакта деп өзүң берген жалгыз сүрөт демек. Кыска эле. Сакталып ошол бойдон менде жүрөт демек, башка эмне демек эле. Мисалы. Эгерде ушул эле оонго, Ибрагим Жунусов оон чыгарса кандай оон чыгармак? Өзүнүн эмеси менен, багыты менен. Мисалы, Ибрагим Жунусов илгери биз комуздай кезибизде Ошко барып калдык да. Майнамбек, чай ичебиз. Эме чай ичебиз эле дей берчи да. Анан барып чай ичебиз. Өзү мындай меймандос, анан адамды сыйлаганды жакшы көргөн киши да. Анан үйгө келип элечи, нанды минтип жеп калсам болобу? Анан кошуна келип деле, Майрамбек десе деле эшиктен чыгып, эмне болду Маратеге? деп минтип калсам болобу? Демек ошону ырдап атат дейли, өзүнүн оон чыгарып. Ал минтип чыгармак менимчечи. Сакта же өзүң берген жалгыз сүрөт демек. Сакталып ошол бойдон менде жүрөт демек да. Рахмат. Дайыма бир иш кыла турган болсок, ыр чыгарабызбы, бир чыгарма чыгарабызбы, ал интернетке чыкканда азыр ушундай болуп калган, жаштардын баарынын колунда телефондору бар. Анан жактыргандары жакшы сөз айтышат, жактырбагандары жаман комментарийлер жазышат. Ошону биз эл оосунда элек жок деген рубрика кылып койгонбуз. Азыр менде элдин арасынан жазылган бир 3-4 көңүлүңүзгө туура келбей турган, жакпай турган комментарийлер бар. Эми муну эл оосунда элек жок дейт. Угуп деле жүрөсүзбү, же кандай кабыл аласыз дегендей да мындай, буга. Ушуну азыр өзүң окуп берип, кайра өзүң жооп берип койушуң керек себеби дегенде, эл ошону жазып атат, анан не кылыш керек? Эл угуш керек кайра. Даярсыңбы? Даярмын. Бере берейин, Бере бериңиз гана. Бисмилла, жолдош жок. Айкөкүл Акжол деген кыз күйөөсөкө жазса керек. Апасын айылга таштабай алып кетпейби шаарга. Клипте жакшы көрүнөм деп актёрчулук кылып мактанбай дайым сыйлайт бекен апасын дейт. Урматтуу Айкөкүл Акжол, мен Кудайдын алдында ата энемди өздөрүндөй бизди карагандай карабасам дагы жарым жартылай милдетинен кутулган адаммын деп эсептейм. Мен 13 бир тууган болгондуктан апамды айылда бага турган 3-4 бир тууганым бар. Бирок жылына 2 жолу келип жакшы жайларды эс алып турат. Андан кийин жолдош Асанов дейт. Мактанба, мактана бербечи, лапшагон окшойсуң Майрамбек дейт. Кыскараак жооп бересиң, Муну болсо мен машина айдап баратып сүйлөгөмүн, туура. Не деп сүйлөдүң? Неге мактанасың да? Мен эми гаилер кармаганда айткам, өзү гаилер мыйзам боюнча бизге телевидениянын кереги жок, эчтекенин кереги жок, документиңизди көрсөтүңүз деп айтыш керек болчу. Мен карачы биздин
гейлерди карачы, чыгармачыл адамдарды шунчалык сыйлашат деп алардын кадырын гана көтөргөм. Өзү жакшы сөз жан эргитет, аз элбиз бири-бирибизди жаманатты кылып жебешибиз керек. Чыңгыз хан дейт. Көп мактанба, азыр кечээки балдар зекет берип, bir күн кечке бензиниңди жанынан куюп, садага чыгарып жүрүшөт. Мактанганың ашыкча өзүң сезесиңби дейт. Бул дагы ошол жанагы машинада бараткан интервьюдан кийин чыккан ой экен. Чыңгыз хан деген мындай майда чүйдө сөз сүйлөгөн эмес илгери. Аты Чыңгыз хан бекен. Ооба. Элеман дейт, элеман. Акылы жок акмак, биздин аалымды туурап шылдыңдагандай кимсиң? Аллахтан коркпойсуңбу? Куранды окуп чык, ошондо түшүнөсүң дейт. Чубак ажы жөнүндө болгон окуя окшойт. Мен туураганмын. Чубак ажы экөөбүз сизден биринчи, урматтуу элеман. Мекеде комуздай кезибизде таанышканбыз. Азыр домбурадай болуп калдык, бирок ошол домбурадай сиздикине караганда кичине мындай катташыбыз бар. Андан кийин Мухаммед дейт, Абазов, сени ажы дешке тилим барбай калды. Өзүң окшогон эки жүздүүлөрдү эле туурасаң болмок, чубак ажы устазды жөн коюп дейт. Эми жалпы мынау жыйынтыгында урматтуу телекөрүүчүлөр, мейли молдобузбу, мейли жаман жакшы жолдобузбу, эң негизгиси бир окуп келген адамды эле биз Кудайдай тутуп ишенип калбастан, ал деле бизге окшогон адам деп эң негизгиси Кудайга ишенгенибиз жакшы. Пендебизди. Алчак коебуз, рахмат. Эми Маке, рахмат. Убактың бөлүп келгениңе, абдан ар нерсени сүйлөшүп отурдук. Эми чыгармачыл адам катары бир чыгарма тартуулап берип коюшуңуз керек. Рахмат, жарайт. Аккордеон мененби же азыр эми заманга ылайык эле ошол эстрада менен. Ырдын аталышы жашасын Кыргызстандын айымдары дегенер. Эмнеге жашасын айымдар? Эмнеге келинчек уже жашаймын деп коеюн дедим биринчи, анан кайра ажырашып кете турганмын аялым мененчи. Анан жашай берсинчи, алар өздөрүнчө эле дедим да. Kızları, Cüyt alasın kız
жерде айтады. Тоқтаудың қыздары, Қарасудың қыздары, Сусамырдың қыздары. Жашасын қырғызымның айымдары. Чыгармачылык өркүндөй берсин. Убактыңды бөлүп келгениңе чоң рахмат. Дагы көп сүйлөшө турган сөздөрүбүз бар эле. Дагы сүйлөшөбүз, Кудай буйрса. Хур кетпеңиз. Мына белекти кабыл алып коюңуз. Атайын мына биздин көрсөтүүгө мына ушундай көмөк көрсөтүп аткан Керасис деген мына сулуу болуп, жаш болуп жүрөр. Мына мына отургуш кандай экен? Сонун экен? Отургуш жакшы экен, бирок тилекке каршы мынага окшоп мен менен кошо кетсе болмок. Ал отургучуңар мага жаккан жок. Менден да силерге подарок бир микрофон. Болду. Кол чабуулар менен. Майра Мегасман. Убакыт деген аябай, Алтынга айланат. Алтын, ошон үчүн убакытты бекер өткөрбөйлү дагы. Кийинки коногубузду чакырып алсак, Рыспек кандай дейсиз? Жакшы болот эле. Мен өзү Борончу байке, кийинки күндөрү Тамадада болуп жүрдүм, концертте коюп жүрдүм. Анан кийинки күндөрү бир киного түшкүм келип жүрөт да. Киного түшкүм. Жакшы кино болгон болсо ошо негедир бир түшкүм келип, мындай кыялданып коесуң го сен. Эми ал адам жакшы ниет кылып үмүт кыла турган болсо, ал сөзсүз ал үмүткө жетет. Мына азыр сен киного тартылгың келип атса, азыркы келе турган агайыбыз менен сүйлөшө турган болсоң, мына киного тартыласың. Келиңиздер эми. Жогорку кеңештин депутаты биздин эми калганын киргенден кийин сиздерге толугураак тааныштырганга аракет кылып көрөлү. Биздин белгилүү сыймыктанган инсаныбыз Садык Шернияз агайыбызды чакырып алалы. Биздин студияга убактыңызды бөлүп келгениңизге биринчиден чоң рахмат. Себеби дегенде биздин көрсөтүүбүз биздин чыгармачыл таланттуу адамдардын аркылуу мына башталган аз эле убакыт болду. Бир экинчи, үчүнчү көрсөтүүбүз кетип атат буюрса. Анан эми ушул көрсөтүүбүз өзүңүзгө окшогон мындай белгилүү адамдарыбыз келе турган болсо, биз көрүүчүлөрүбүз дагы биздин ошондой болуп өзгөрөт деген тилек ниет кылып сизди да конокко чакырып атабыз. Анан урматтуу бизди колдоп келген бир туугандар, студенттер, азыр сиздерге ушул агайын жөнүндө кичине бир ооз тааныштырып коюшум керек. Себеби дегенде биз сыймыктанган адамыбыздын эмгеги кандай экенин билип алышыңыздар керек. Садык Шернияз агайыбыз коомдук ишмердиги, Айтыш Республикасынын төкмө акындарды колдоо фондунун, Калемгер адабий клубунун, Айтыш фильм киностудиясынын негиздөөчүсү. Мен айткан сайын кол чабып коюп турсаңыздар, андан да сонун болот. Кыргызстан маданияты гезитинин редакциялык кеңешинин, Улуттук жазуучулар союзунун, Кыргызстан кинематографисттер союзунун жана Кыргыз Республикасынын Маданият ишмерлер ассамблеясынын мүчөсү. Чыгармачылыгы жөнүндө фильмдерден биринчи кадр көркөм тасмасы 2007, Чыныгы өлбөс болсочу документалдуу фильм 2008, Аян көркөм фильми 2009, Форс-мажор көркөм фильми 2009, ал эми жазган сценарийлер болсо Парс, авторлоштору Бирназаров, биринчи кадр 2007, Гүл деген анимациялык фильм 2007, Аян деген фильмибиз 2009, бир канча фильмдерин анын ичиндеги Кыргызстан, Россия биргелешип тарткан фильмдердин продюсери, Карусель, Чирковский, Шахкелбян көркөм фильм, Россия, Кыргызстан 2009, Струна, Илина көркөм фильм, Россия, Кыргызстан 2009. Ошондой эле Ак таңдайлар китебинин авторлошу, ал эми кичине билими боюнча 2007-2009 жылы Москвадагы сценаристтердин жана режиссерлордун жогорку курсу, Владимир Хатиненко, Павел Фин, Владимир Фенченконун өнөр канасында окуган агайыбыз.
1994 жылы 2000 жылы Жусуп Баласагын атындагы Кыргыз мамлекеттик улуттук университети укук факультети юрист укук таануучу адистиги ушунча окуучулар отурасыздар, ушунча көп эмгек кылган экен жаттай албай да калып атат окшойсуздар, кана 1983 жылы 87 жылга чейин Фрунзе машина куруу техникуму техник технолог адистиги боюнча эмгек жолу 1996-98 жылы АЧКдин директору, 1994-96 жылдары шер юрист консультант, саясий ишмердиги 2010 жылы Кыргыз Республикасы Маданият жана маалымат министриги, 2010 жылы Кыргыз Республика убактылуу өкмөтүнүн караштуу консультативдик кеңешинин мүчөсү. Агайдын мунун бүт эмгегинин баарын окуй бергенче, буягын окуганча деле убактыбыз өтүп кетти. Убактыңызды бөлүп келгениңиздерге чоң рахмат. Кош келипсиз. Болгон 10 мүнөт убактыбыз бар эле, жакшы барыңыз деп коеюн. Ол чап көрүңүздөр. Дагы бир топ эң акыркысы мына Жогорку Кеңештин Мыйзам чыгаруу палатасынын депутатына да бир кол чаап коерңуздар. 10 мүнөттүн 5 мүнөттүн алып койбойт. 5 мүнөттүн эми бирок се дегенде атын атаса куту сүйнөт дейт агайыбыз. Сиздин эмгегиңизди сизди чыгармачыл адам катары жакшы билебиз. Ошон үчүн сиздин эмгегиңизди биз сыймыктануу менен айтабыз. Анан эми азыр өзүңүз чыгармачыл адам болуп жүрөсүз, анан саясатка дагы киришип алдыңыз, абдан олуттуу эле аябай киришип алдыңыз. Эки депутат сүйлөшүп отурат экен. Сүйлөшүп отуруп, бирөөсү бирөөсүнө айтатмыш. Эмнеге эле элдер бизди жаман көрө беришет, биз эч нерсе деле кылган жокпуз го деп коятмыш. Ансарындай, ишиңиз кандай? Ар кандай? Иш жакшы, ар кандай? Ар кандай. Мисалы, эми сиз менен биринчи башка суроолор менен сүйлөшөлү деп чечтик. Саясатты деле кичине аралаштырганга аракет кылып көрөбүз, бирок көбүнчөсү сиз менен көпчүлүгү сиздерди телевизордон көргөндө дайыма бир олуттуу сөздөр менен сүйлөшүп, анан элдин көйгөйү менен проблема болуп эле күлгөнүңүздөрдү көп көрбөй атасыз да. Ошон үчүн бүгүн биздин көрсөтүүбүздө кичине күлүп отурсаңыз, биз кубанып, сүйүнүп отуралы деп сизди конокко чакырганбыз. Мына жумушуңузга байланыштуу азыр деле бияка келгенде мындай бир классикалык кийим менен келдиңиз, туурабы? Дайыма эле ушинтип кийинип жүрө бересиз бардык жерде же башкача дагы жол? Жок, мен чынында классикалык кийимди жек көрөм. Жек көрөм, ошондуктан мына көрүп атасыздар, деги мен галстук тагынбайм. Ошол себептүү чет өлкөлүк делегацияга барганда Садык Шерниязды кошпойт, анткени биздин президентти уят кылып коет, галстук тагынбайт депчи. Өзүңүздүн принцибиңиз барбы жана? Эми ал галстук тагынгандын кечирип коюңуз, мен сизге тийип атса. Жок, мен атайын эме форматым ушундай. Тагып турушум керек. Галстук тагынгандын эмне пайдасы бар? Анан көрөк наушник тагынып алсаң, анын пайдасы бар, музыка угасың. Туура. Кийимди мына азыр деле галстук тагынбасаңыз деле баары классический кийинип атпайсызбы, туурабы? Бүгүн Жогорку Кеңешке бардым. Жогорку Кеңешке барып, ал жерде баягы салаваттуу сөздөрдү козгогондон кийин ал жерге комитетке министрлер келет, башкасы келет, анан ошол жерге джинсы, кроссовка кийип алсаң туура эмес болуп калат деп анан. Демек ар бир жердин өзүнүн талабы бар. Албетте. Кийимге талабы бар да. Мисалы, Мончого барганда костюм менен түшпөйсүз да, туура эле чечинип түшүш керек. Ушул талап бар ар жерде. Кийимди өзүңүз тандайсызбы же жеңем жардамдашабы? Жок, мен өзүм тандаганга аракет кылам. Жеңең өзүң кийим тандагандан убактысы жетишпейт мага. Эки тармакта иштеп калдыңыз. Чыгармачылык менен, анан саясат менен. Ушулардын бир 2-3 айырмачылыгын айтып бересизби? Эми айырмачылыгы саясатчылар менен чыгармачыл адамдар негизи бирдей болот экен да. Мен кээде айтып калам, ушу эгер чыгармачыл адамдарды биз жакшылап пиар кылып, аларды даңкын чыгарып, кол чаап, мактап, телевизордон көрсөтүп турсак, бүгүнкү парламенттин жарымызы артист болмок, жарымызы чыгармачыл киши болмок. Чын эле айтам. Анткени алар өзлөрүн көрсөткүсү келген адамдар, көпчүлүгү. Өзлөрүн көрсөткүсү келген адамдар
Анан башка жок болуп атпайбы? Бизде жазуучу бааланбай калды, артист бааланбай калды, режиссер бааланбай калды. Бир гана баалана турган жер, эртеден кечке бекер көрсөтө турган жер парламент болуп аткандан кийин баары ошол жака барып атат дагы. Эгер биз чыгармачылыкка жол ачсак, анда парламенттин жарымызы менин оюмча ошол жака оомок. Биринчиден. Экинчиден, айырмачылыгы мындай экен. Артист барып микрофонго барганда ал эрте даярданып алган сөзүн сүйлөп же болбосо аткарып берет ошонучу. Туурабы? Камеранын алдында. А саясатчылар көп учурда баягы микрофонду көрүп, микрофонго жеткенден кийин унутуп калат экен да, андай нерсени анын оюна келген сөз сүйлөй баштайт. Бул эмне феномен экенин мен байкалбай жүрүм, мен өзүм да тушугуп калып атам ошогочу. Микрофонго барганда эле унутуп каласыз дагы, анан кийин урдуруп баштайсыз да. Ошондо мен бир чоң жаңылык ачып атам. Мына адамдын мүчөсүнөн, Кудай берген мүчөсүнөн бир мүчө ашык экен да өзүнө. Бул ооз болсо керек деди. Мына проблеманын баары ооздон да, борончу. Мына майлуу тамак жейсиз, ардеке жей бересиз, анан ооруйсуз туурабы? Ошонун баары ооздон кирип атат. Эми ооздон чыкканы сөз. Туура эмес айтып алсаң, мына бирөө отурат, тиякта барып атабыз жолугуп. Андай да проблема болуп калышы мүмкүн, туурабы? Ошон үчүн бул ооз таптакыр эле жок болгондо эч адамзаты проблемасы жок жашамак мүмкүн. Таптакыр. Унчукпайлы. Өзүңүз айтып калдыңыз. Тияка чыкканда баягы даярданбай, же болбосо бирок бир маселени козгоп атасыздар да, туурабы? Болбой эле кайра саясатчы адам менен саясат сүйлөшүбүз келип экен да. Анан өткөндөгү сиздин эмеңиз боюнча сурагым келип кетти да. Сүйүнчү маселеси кандай чечилди? Кимге сүйүнө турган болдук өзү? Сүйүнчү маселе, сен дагы эле мени саясатка сүйлөп атасың. Азыр мурунку ооз менен дагы бир балекеттерди айтып алайын. Жок, кыскача эле ошондо. Сүйүнчү маселеси ал ошол кездеги туура мыйзам болчу да. Анан акчасы барбы, жокпу кабыл алып алыппыз да. Анан тиякты карасак акча жок деп айтышты. Эми кантип жогорку кеңештин 120 депутаты, өкмөт баардыгы чогулуп арткы скоростко сала албай атабыз да, эми ошонучу кайта. Ошондо биз сүйүнө берели, сүйүнбөй калдык ошондо. Ошол эле. Анан айтып чыгышпадыбы? Кем багаларга берели. Анан байлар албай эле койсун. Биринчиден биз кантип аларды бөлөбүз? Эми байлардын үйүндө перзент пайда болду, эми сүйүнбөй коебузбу деп айттым мен. Кандай эми? Кыргызга сүйүнүш керек да баарын эле. Ким болбосун, туурабы? Негизи байлар көбөйгөн жакшы го, туурабы? Кандай Кыргызда. Ошондой болуп, муну саясий тил менен айтканда нонсенс деп коет да. Бизде нонсенстер көп өзүнө. Мейли, ошол эме ошол ошентип жүрүп баягы талаштан тактык жаралат дегендей барып чечилет да, Кудай буйрса. Өзүңүздү эме өзүңүз айткандай телевизордон өзүңүздөрдү көп көрүп атпайсыздарбы? Туурабы? Ошондо өзүңүздү көргөн сайын кандай өзүңүздү мындай бир өзүңүзгө сын пикир кандай кабыл аласыз? Мунун айтпай эле койбой, телевизорду көп өзүм чыгармачылыгы менен байланыштуу, азыр бир проекттер менен иштеп аткан байланыштуу, газета, телевизор тигини көп көрбөйм, чын айтайын да. Болгону бизди тартып атканда бер жактан камерадан анан көрсөтөт тигил жерден. Жакшы телевизор коюлган. Анан маңдайдан көрүнүп турат экен. Анан биз бияка сүйлөп атып, анан мынтип карап коебуз, кандай көрсөтөт болду экен өзүңдү, анан улам сүйлөйбүз. Ошон үчүн кээ депутаттар да карасаңар карап отурат. Ал өзүн карап атканда. Чыгармачыл адам экен да байыр. Өзүн карап атканда өзү карап коет да. Анан түшүнбөй калат. Анан кайта бияктарап сүйлөйт. Телевизорлордон көрүп алып, бир кайсы бир көрсөтүүдөн көрүп калдым, атын билбейм, интернеттен көрүп калдым. Кичине бир атты ордунан бирөө мынтип бир орус көтөрүп жерге коюп койсо аябай элдин чулдашып атат. Анан биз кожомкул жөнүндө алар үчүн жомок. Бирок ал бизге болуп эле келген. Биз касиеттүү элбиз да. Касиеттүү эл мындай. Биз өзгөчө элбиз. Башка элдердин баарын карасаңыз, алар 8 саат иштейт да, 4 саат иштеп, анан кийин түштөнү кылат, анан кайта келип туруп 8 саат иштейт, туурабы? Бир гана Кыргызда биз 4 саат тамак жейбиз да, тойлорго барганда эсең. Анан 4 саатта 15 мүнөт антырак кылат, эс алып алып, кайта келип дагы 4 саат тамак жейт. Бул өзгөчө эл.
Мына башка жака барып карасаңыз, Башкалар өлүп калат. Бардык жерде Петр Бирдин эстелигин карасаңыз Санкт-Петербургда, Богдан Хмельницкийдин, деги башактардан бардык жерде ат адамды көтөрүп турат, туурабы? Эстеликте ат адамды, эми бул туура нерсе да өзү негизи, ат адамды көтөрүш керек, туурабы? Бир гана Кыргызстанга келсеңиз, спорт сарайынын тушуна бара турган болсоңуз, адам атты көтөрүп турганды көрөсүз. Бул өзгөчөлүк эмне? Тойга алып кетип атса керек. Куда тоскон. Ошол өзгөчөлүгүбүз менен биз улуубуз. Рахмат агай. Кош келипсиз. Дагы чакырабыз Кудай буйрса, аманчылык болсо. Рахмат, эми өзүңүз айтмакчы, кыргыз бир жерге барганда сөз тойго барат, тойго баргандан кийин пакет көтөрүп кетет. Ансыз кыргыздын эмеси көңүлү тоок болбой калат дегендей болду. Кабыл алып коесуз эми. Рахмат сизге. Дагы убактыңыз болсо студияга чакырыңыз. Келип туруңуз. Кол чабуулар менен агай студияга. Рахмат. Билинбестен убактыбыз өтүп кетти. Эми шуну менен көрсөтүүбүздү Борончу шоу кечинде программасын жыйынтыктайбыз. Эмки жолугушканга чейин саламатта болуңуздар. Кызыктуу сүрөттөр болсо жөнөтүп туруңуздар, видеолор болсо жөнөтүп туруңуздар. Абдан таланттуулар боло турган болсо биздин көрсөтүүгө келиңиздер, биз сиздерге жакжайып кошо алабыз. Рахмат. Эмки жолугушканга чейин. Еще не все разрешено, еще не все погасли краски дня, еще не